сиздер менен кайрадан эфирде Трибуна программасы, аны мен Мимоза Жаныбек кызы алып барам. Биз бүгүнкү түз эфирде Касамин долбоору тууралуу сиздерге маалымат беребиз. Ал үчүн бизге атайын коноктор да келген, тааныштырып өтөйүн. Дал ушул Касамин долбоору тууралуу бизге бүгүн маалыматты Аракечил долбоорунун ошобусу боюнча кошумча нарк чынжырчасын өнүктүрүү боюнча адиси Максатбек Койжуманов, саламатсызбы? Жана ошондой эле Ош жогорку чыңалуудагы электр тармактары ишканасынын директорунун орун басары Раймалиев Марат бизде конокто. Саламатсызбы? Студиябызга куш келипсиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Эгерде дал ушул темага байланыштуу сиздерде суроолор же болбосо сунуш пикирлер болсо, экранда көрсөтүлгөн номерларга жазып жөнөтсөңүздөр болот. Алгачкы суроону мына ушундан баштасак, деги эле Касамин долбоору деп сөз кылып жатабыз. Деги эле бул Касамин долбоору деген эмнеге багытталган, максаты кандай? Мына ушундан баштасак. Касамин долбоорунун эң негизги максаты биздин жаз мезгилинде, жай мезгилинде биздин электр энергия, ашча электр энергиябызды ушул Тажикстан, Афганистан, Пакистан мамлекетине, ушул мамлекеттер аркылуу биздин электр энергия аркылуу ушул экспорттоо болуп эсептелет. Эң негизги максатыбыз ошол. Рахмат. Максат мырза, айтсаңыз, ушул долбоордун каржыланганы деги эле ушул кандай негизи? Иш алып баруу боюнча. Жаштардын ишке орношуусу, жамааттарды колдоо Элфовай аракетчил долбоору Япон өкмөтүнүн социалдык өнүктүрүү фонду Дүйнөлүк банк менен өнөктөштүктө каржыланып, ал эми иш жүзүнө МСДСП КЖ коомдук фонду тарабынан аткарылууда. Бул долбоордун пилоттук айылдары болуп, Жалал-Абад, Ош, Баткен областарында жайгашкан, электролиния коридору өткөн 36 айылдык аймакта жана 5 шаарда жайгашкан 77 айыл ошо биздин долбоордун пилоттук айылдары болуп эсептелет. Элфовай аракетчил долбоорунун максаты болуп, ушул жогоруда айтылган пилоттук айылдарда туруктуу жашаган 18 жаштан 34 жашка чейинки улан кыздардын 4000 жашты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү. Рахмат. Марат мырза, айтсаңыз, деги эле ушул долбоор боюнча чет өлкөлөр деп да сөз кылып калдык да, кайсы өлкөлөр кандай ишке ашат, кайсы өлкөлөр катышат бул долбоорго? Азыркы кезде Баткен областында иш жүрүп жатат. Миташ компаниясы аркылуу Турциянын Миташ деген компаниясы куруу иштерин ошол тендерден утуп алып, ошол бүт өзүнүн бүт материалдарды, опораларды, линияларды бүт бардыгын ошо өздөрү камсыз кылып, азыр иштер жүрүп жатат. Бул жерде азыр 215 биздин уже опорабыз курулуп коюлду. Ал жерде биздин жергиликтүү элдерден дагы 60% жумушчулар, биздин жергиликтүү калктын жумушчулары, биздин балдар. 40% ошол Түрк компания, Миташ компаниясынан ошол иштеп жатышат азыркы кезде. Ошол эле учурда мисалы тажрыйбада дагы кандай көрсөтүлүп атабы, мындай айырмачылыктар Кыргызстан менен башка өлкөнүн ушул долбоордо иштешүүсү боюнча? Бул жерде биздин деле кесиптеги иштеген энергетиктер дагы кошулуп иштеп, аларды деле ушул долбоорго жумушчуларды алып, аларды деле ошол кандай кесипкөй болсо ошондой кесипкөй болуп иштеп жатышат. Рахмат. Марат мырза, ушул долбоордо иштөө графиги боюнча негизи кайсы айылдар тандалып алынган, анан кийин канча айыл, кандай критерийлердин негизинде? Жалпы жонунан 36 айылдык аймакта 5 шаарда 77 айыл ушул долбоордун пилоттук айылы деп тандалат. Бул айылдар кантип тандалган? Биринчиден ошо электролиния чубалгысы өткөн линиялардан биз туурасынан 3 километр аралыкта коридор түзүлгөн. Ушул коридорго кайсыл айыл аймак, кайсыл айыл туура келсе, ошол айылдардын бардыгы бул долбоордун пилоттук айылы деп эсептелет. Мен жогоруда айткандай, бул пилоттук айылдардын саны азыркы учурда 77 айылга жетти. Көбүнчө кайсыл областтан көбүрөөк болот айылдар тандалып алынган?
Болжол менен бирдей Баткен областында көбүрөөк, Ош областында көбүрөөк, Жалал Абад областында бир аз азыраак. Анткени электролиния коридору Жалал Абад областында азыраак территориядан өткөндүктөн ушундай абал болуп атат. Мына ушуга байланыштуу мисалы айылдарды тандап атканда жарандардан бир кандайдыр бир арыздаттануулар дебизби же сунуш пикирлер келип түшөбү? Мисалы биздин айылда мына ушундай муктаждык бар деген сыяктуу. Абдан жакшы суроо болду. Мен жогоруда айткандай, биздин долбоор жаштар менен иштегендиктен, ишти баштаардын алдында атайын изилдөө жүргүзүлгөн. Анан ушул изилдөөнүн негизинде азыркы эмгек рыногуна эң керектүү болгон кандай кесиптер керек деген. Ошо изилдөөнүн жыйынтыгында эң приоритеттүү деген 12 кесип тандалып алынган. Алар болсо жергиликтүү жаштар менен макулдаштырылып, азыркы учурда Элфовай аракетчил долбоору тарабынан Жалал Абад, Ош, Баткен областарында 1500 улан кыздарды 18 жаштан 34 жашка чейин жана пилоттук айылдарда туруктуу жашаган жаштар үчүн акысыз окуу өткөргөн жатабыз. Булар эң керектүү болгон тигүүчү, ашпозчу, автоэлектрик, электрогазосварка жана башка азыркы эмгек рыногун талап кылып жаткан кесиптер боюнча даярдап атабыз. Мындан тышкары, сиз айткандай, бизде атайын онлайн платформа бар. Ошо онлайн платформада жергиликтүү жашоочулар өздөрүнүн сунуштарын, кеңештерин же болбосо кетирилген каталар, кемчиликтер болсо, ошолорду сын пикирлерин жөнөтө алышат. Ал жерге түшкөн бардык сын пикирлердин баары эске алынат дагы, кийинки долбоорлор аткарылганга булардын баары эске алынат. Айтып атпайсызбы, сын пикирлер, сунуш пикирлер түшөт деп? Көпчүлүгү кайсылындай тагыраак айта аласызбы? Кайсыл жатта көбүрөөк болот мисалы? Биздин долбоор жаштар менен иштегендиктен бизге жаштарга байланыштуу суроолор келет. Мисалы 12 кесиптен тышкары дагы башка кесиптерге окусак болобу деген суроолор келет. Азыркы учурда IT-ге, электрогазосваркага, швеяга, ашпозчуга абдан жакшы талап болуп жатат. Мындан тышкары биз азыр парикмахердин дагы жөн гана чач кыркуу эмес, кошумча азыркы рыноктун шартына керектүү дагы жөндөмдөрдү, навыктарды кошуу менен берип жатабыз. Ушул иш кесиптерди тандоо боюнча абдан көп сунуштар түшүп жатат. Мисалы азыр көрүп аткан, бизди көрүп аткан жаштарга деле маалымат кенен болсун деп атам да. Жаштар кандай критерийлер менен алынат? Мисалы, же болбосо өз ыктыяры менен келеби, же бир талаптар коюлабы, же кандай? Абдан жакшы суроо болду. Биринчи критерий алардын жаш курагы 18 жаш менен 34 жаштын ортосунда болуш керек. Экинчиден, бул жанагы долбоордун 77 пилоттук айылда туруктуу жашаш керек. Үчүнчүдөн, өзү демилгелүү, аракетчил, өзүнүн жашоо шартын жакшы жака өзгөртөм деген улан кыздар болсо, бардыгына биздин долбоордон ачык. Анан биздин долбоордун донору тарабынан бардык иш аракеттердин 50% кыз келиндерге көңүл буруусу өзгөчө айтылат. Ошондуктан биз гендердик маселени дагы абдан карайбыз. Рахмат. Марат мырза, айтсаңыз, ушул долбоордун алкагында курулуш иштери дагы жүрүп атабы? Азыр кайсыл аймактарда болуп атат да? Азыркы негизинен Баткен областында 230 километр, ошол линиянын аралыгы 230 километр Баткен областына туура келет. Азыркы кезде ошол Баткен областында ошол Миташ компаниясы иштеп отурат. Алардын азыр ошол Баткен районунун жана Лейлек районунун ошол жерлерде 5 участка жайгашкан. Ал жерде 5 участкада ошол бетондорду чыгарып, ошол мамычаларга бетондорду даярдашып, азыр ошол жерде опораларды токуп даярдап, где-то азыр 215 биздин аба чубалыбыздын опорасы тургузулду. Бул общий
проект боюнча ушул Кыргызстандын ичиндеги 1200 опора болуш керек, ошодон ашык опора тургузуш керек деп, электр мамчасы тургузуш керек. Ошонун азыркы кезде 215и бүттү да. Негизи ушул бир жумуш башталып атканда бир муктаждыкка жараша башталат да. Неге ушул долбоор керек беле Кыргызстанга? Кандай муктаждык бар эле бул долбоор келгенге чейин? Бул биздин электр энергия жайкы мезгилдерде, сугат мезгилдери башталганда ушул энергия бизде электр энергияны биз мындай аккумулятор сактай албайбыз да. Бул чыккан электр энергия жайкы мезгилде керектөөчү аз болгондо уже электр энергия жөн эле биздин электр энергиябыз пайдасыз эле жок болот да. Ошон үчүн ошол ашыкча болуп кеткен электр энергияны биз ошол башка мамлекеттерге эң негизи сатуу деген ошол максаты. Айтып атпайсызбы сатуу менен депчи, ушул сатуу менен бир өлкөгө кандай пайда алып келе алабыз? Киреше тапсак болобу Кыргызстан? Бул жерде буюрса жакшы эле киреше түшөт дейт. Эми где-то бул алган кредиттерин 15 жылда даже биз аяктоо менен жылына кийин 80 миллиондон киреше тапканга биздин ошол мүмкүнчүлүк бар деп эсептөөлөр, алгачкы эсептөөлөр боюнча ошо 80 миллион долларга чейин болот да жылына. Рахмат. Максат мырза, айтсаңыз, ушул долбоор кайсы багытта жана калктын кайсы категориясы менен иш алып барат? Эң биринчи учурда азыркы абалда жаштар өзгөчө оор абалда калышты. Ошондуктан ошо биздин долбоор ошо биринчи кезекте жаштарга көмөктөшүү, жаштарга иш орун түзүүгө көмөктөшүү маселесин биринчи орунга алганбыз. Мисал катары айта кетсек, мына жакын арада эле аталган 3 областтан 377 улан кыздар катышкан ишкердик боюнча онлайн окутууну аяктадык. Бул окутуу 2 деңгээлде өттү. Биринчи ишкердик боюнча тажрыйбасы бар, иштеп жүргөн адамдар үчүн улантуучу, продвинутый уровенде. Ал эми бизнеске, ишкердикке кызыгып жүргөн, бирок тажрыйбасы жок жаш жигит кыздарга алар баштапкы начинающий уровенде өттүк. Жалпы жонунан 377 катышуучу катышып, анын 307си баштапкы деңгээлде бүттү. Ал эми 70си улантуучу деңгээлде бүтүштү. Анан булар тараптан 54 бизнес план стартаптар иштелип чыгып, комиссиянын чечими менен 54 бизнес пландын ичинен эң мыкты деген 25 бизнес идея тандалып алынып, аларга LFY долбоору тарабынан ар бирине 2000 Америка доллары өлчөмүндө гранттык сертификаттар тапшырылды. Бул акчалар жаштарга ошо оюн бизнесин кеңейтүүгө, тажрыйба алууга, кошумча жумуш орун түзүүгө жана жергиликтүү калктын жашоо шартын жакшыртууга үндөөгө позитивдүү таасир берет деген ойдобуз. Ошол сиздердин долбооруңуздар боюнча окуп жаткан жаштар дейле, ошол кандай бир натыйжага жетишип атышат да? Мисалы, жыйынтык кандай болуп атат? Мисалы, сиздердин долбооруңуздардан окуп атат, андан кийинкиси кандай болуп атат да? Биздин бул долбоордун 3 компоненти бар. Биринчи компоненти мен жогоруда айтып кеткендей, булар жаштарды азыркы учурдагы эмгек рыногунун талабына ылайык аларды окутуп, алардын жөндөмүн жогорулатып, анан эмгек рыногуна сунуштоо. Ал эми экинчи компонент бул болсо рыноктук шартты жергиликтүү жаштарга ыңгайлаштыруу. Бул тарапта биз кызыкчылыгы бирдей болгон топторду түзгөнбүз. Буларга 18 жаштан 34 жашка чейин ар бир топко 30 адамдан киришти. Мындай топтор азыр Жалал-Абад, Ош, Баткен областарында 28 топ түзүлдү. Жалпы жонунан 900гө жакын жаштар ушул ишке аралашты. Анан булар окутулду жана долбоор тараптан азыр гранттык негизде оборудование берип атабыз. Мисалы, Жалал-Абадта бал өндүрүүгө оборудование, кол өнөрчүлүктү колдоо боюнча, Баткенде өрүккө, малинага жана кол өнөрчүлүккө, ал эми Ош облусунда 2 багыт тандалып алынды. Өзгөн районунда
шалыны күрүчтү кургатуу оборудование 4 оборудование беребиз. Ал эми ноокатка алманы кезип аны кургатуучу 6 оборудование беребиз. Ушул оборудованияларды жабдууларды алышып, булар ошол кызыкчылыгы бирдей болгон топторго долбоор тарабынан акысыз гранттык негизде берилип жатат. Алар аны иштетип киреше табып, бир аз бөлүгү болсо дагы өз айылында, өз мекенинде калып, өзүнүн жерине оң салым кошот деген ойдобуз. Экинчи жагынан алар ишкердик жагынан такшалып, анан ал жагынан дагы тажрыйба алып, киреше табууга дагы чоң мүмкүнчүлүк бар. Мындан сырткары окутуудан жөн эле окутуп тим болбостон, эң активдүү, аракетчил 400 жигит кыздарды тандап алып, аларды иш берүүчүлөрдүн коалициясы түзүлүп жатат. Ошолорго 3 айга такшалма, стажировкага жөнөтөбүз. 3 айда такшалма учурунда бардык чыгашасы, жол киреси биздин долбоор тарабынан каржыланат. Ал окууну бүткөн жигит кыздар ошо 3 айда өзүнүн иш берүүчүгө жакшы жагынан көрсөтө алса, алар ошол уюмдарга ишке алып калышы толук мүмкүн. Ушундай кошумча шарттарда түзүлүп жатат. Рахмат. Марат мырза, айтсаңыз, ушул Кыргызстанда ушул долбоордун аркагында курулуп жаткан объектилерди кимдер куруп жатат да? Касамин долбоорун азыр биздин Кыргызстан улуттук электр тармактарында Миташ деген турк компаниясы азыркы кезде ошол толук баштан аяк алып ошол ишти аткарып жатат. Анан ал жерде дагы атайы консультанттык группалар бар. Ал ошолор дагы ошол ишти толук контролдошот. Көзөмөлдү сиздер өзүңүздөр дагы жүргүзүп турасыздарбы? Көзөмөлдөрдү бизде дагы жүргүзөбүз да. Бизде жүргүзөбүз. Рахмат. Деги эле ушул ишкердик жаатында долбоор тарабынан жаштарга кандай дагы көмөктөр көрсөтүлөт? Ишкердик боюнча иш чараларды баштаардын алдында долбоор тараптан атайын изилдөө жүргүзүлгөн. Ушул аталган 3 областтагы айылдарда кандай экономикалык аракеттер максималдуу киреше алып келет, кошумча жумуш орундары түзө алат деген. Ушундай багыттардан 56 багыт чыкты. 56 багытты биз Агахан фондусунун жана Дүйнөлүк банктын кошумча нарк чынжырчаларын тандоо ыкмаларын колдонуу менен 6 багытты тандап алдык. 6 багыт булар Ош областында алма өндүрүү, Өзгөн районунда шал өстүрүү, күрүч алуу, Жалал Абадта бал өндүрүү, кол өнөрчүлүк, ал эми Баткенде өрүк өндүрүү жана малина. Ушул эң приоритеттүү деген экономикалык эффективдүү 6 бизнес багыт тандалып алды да, ушул боюнча эми бардык иш аракеттер ушуга байланыштуу болот да. Себеби булар кирешени көп алып келүүчү тармактар экен. Экинчиден бул жерге жаштарга кирип иштөөгө, кошумча жумуш орун түзүүгө башка тармактарга караганда буларга жеңилирээк. Эми долбоор тараптан биз жаштарды да окутуп, алардын деңгээлин жогорулатып, анан бул продукцияларды сатып алуучу уюмдар менен азыр түзмө-түз сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Жакын аралыкта алардын бир тарабынан өндүрүлүп жаткан продукциясынын сапатын жакшыртуу аркылуу, экинчи жагынан сатып алуучу уюмдар менен өндүрүүчүнү түздөн түз байланыштыруу аркылуу ортодогу чыгашаны азайтып, ортомчулардын санын азайтып, өндүрүүчүгө фермерлердин кирешесин көбөйтүүгө шарттарды түзүүгө аракет жасап атабыз. Мына ушунун ичинде канча адам онлайн ишкерлик курсун аяктады сиздерде? 377 адам онлайн курсту аяктады. Анын ичинен эң мыкты 20 адам грант утуп алды. Грант утуп алды. Гранттын баалары кандай көрсөтүлөт мисалы? Биз бир нече деңгээлде финансылык колдоо бар. Биринчиси стартап. Бул жаштарга стимул катарында
алардын оюн колдоо катарында ар бирине $2000 бердик. Андан кийин кызыкчылыгы бирдей болгон топтор GOI деп азыр 28 түздүк. Буларга $3000 тегерегинде жабдуулар берилди. Булардын баары гранттык эсепте. Андан тышкары окууну ийгиликтүү бүткөн жана 20 бүтүрүүчүнү биз Агахан фондусунун бизнес акселерация программасы бар. Ошо программасы аркылуу аларды дагы окутуп, техникалык кеңештерди берип, андан кийин $7000 грант алууга дагы мүмкүнчүлүк бар. Андан сырткары Арис менен биргеликте жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, айыл өкмөт менен биргеликте жана биздин долбоор менен биргеликте экономикалык объектилерди түзүү мүмкүнчүлүгү бар. Булар болжол менен $30,000ден $100,000 чейинки 4 тепкичте финансылык колдоо программасы бар. Рахмат. Марат мырза, айтсаңыз, Кыргызстан кайсы учурда ушул электр энергиясын экспорттой алат? Деги эле кайсы учурда мүмкүнчүлүк көбүрөөк болот? Көбүнчө эң негизгиси жаз мезгилде, майдан баштап июнь айларынын аяктарына чейин, октябрь аяктарына чейин ошол 3-4 ай ошол сугат мезгили башталганда ошол болот да эң негизи. Анан ушул долбоордун алкагында дагы кандай иштер аткарылып атат? Дагы мына пландан сырткары дагы. Азыр Касамин боюнча. Касамин ооба. Бул долбоордо дагы кандай пайда алып келип атат да? Эң негизи пайда бул жерде деле бизде иш орундары түзүлөт. Ал жерден дагы ошол берилген электр энергиядан да кандайдыр бир суммасы дагы ошол өткөн айылдарга баягы пайдасынан кандайдыр бир проценти берилип турат. Ошол жактан да көп пайдалары бар. Рахмат. Урматтуу коноктор, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыгып баратат. Андыктан акыркы суроо Максат мырза сизге болсун. Ушул долбоор аркылуу дагы эмнелерди үйрөнө алышат жаштар? Кантип кайрылса болот? Мүмкүн сиздер менен иштешели деген жаштар дагы бардыр да. Биздин социалдык тармактарда бардык жерде биздин контакттар бар. Ошолорго аркылуу чыкса болот. Андан кийин жерлерде биз жаштар менен иштегенде түздөн түз алар менен иштөөдө ошо кызыкчылыгы бирдей болгон топтор бар. Ал жерден маалымат алса болот. Андан тышкары WhatsApp группалар бар. Алардан алса болот. Ошол жерде толук маалыматты алып, анан биз менен байланышса, биз кошумча маалыматтарды берүүгө даярбыз. Урматтуу коноктор, атайын убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн сиздерге Касамин долбоору жана андагы аткарылып жаткан иштер боюнча маалыматтарды бердик. Кийинки эфирлерде амандыкта көрүшөлү, саламатта калыңыздар.